Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен Мелис Абакиров агайыбызга таандык адабий окуу сабагынан Күкүк Зейнеп деген чыгарманы окуйбуз. Анда силер адабий окуу китебиңерди ачып, дептерлериңерди алып сабакка даяр отургула. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты чыгарманын мазмунун менен таанышабыз, ынтымактын, кайрымдуулуктун, эмгекчилдиктин маанисин талдап ой бөлүшөбүз, сынчыл ой жүгүртүп өз пикирлерибизди айтканга үйрөнөбүз. Чыгарманы окуur алдында чыгармадагы кездешкен сөздөрдүн башка да маанилерин билип алалычы. Эрезеден ашканча, бул чоңоюп эс акылдуу адамдардын катарына жеткенче деген мааниде. Ырыктары, ынтымагы деген маани түшүндүрөт. Баладан убай түк көрбөй, баладан жакшылыкты көрбөй кал деген маанини билдирет. Анда чыгармага көңүл буралы. Окуу китебиңерди алып, чогуу түшүнүп окуйлу. Күкүк Зейнеп. Тура кой, аталуу 6 тойду, энелүү 2 тойду. А сенин ойкуң күн аркан бою көтөрүлгөнчө канбайт. Жадырап күн тийип, айлана өзүнчө эле ырахат. Ылдам туруп, көнүгүү жаза, таза жуун. Дал ошол учурда балдар хору Күкүктү ырдап калды. Көктөмдө келип жайнаган, таңды кеч көксөп сайраган, таанымал үнүң угулат, келипсиң Күкүк кайрадан. Күкүк, Күкүк, уялып Күкүк жашынба, сыр сурайм сенден жашырба, кышында кайда кетесиң, сайрайсың келип жазында. Күкүк, Күкүк, чоң эне, эмне үчүн Күкүк Күкүк дейт? Каяка кетет кышында, эмне үчүн сайрайт жазында? Ырдап өтсүн, Күкүк Зейнеп жомогун айтып берейин. Балдардын ыры басылды, Күкүк сырын билүүгө небере да шашылды. Илгери бир заманда жашаган дешет бир кемпир чал. Короосу толгон кою бар, желеси толо жылкысы бар. Тиричиликти өткөрүп, көр оокат жагына болушпаптыр эч бир зар, деп баштады чоң эне жомогун. Так ошол кемпир чалдын суйкайган сулуу келишкен 2 кызы бар экен. Улусунун ысымы Күкүк экен башынан, кичүүсүн жөлөк болсун деп Зейнеп койгон жашынан. Мына ошол 2 кыз эрке өсүп, сылап сыйпап чачтарын, боеп бети каштарын, эртеден кечке эрмеги акыйлашып өтчү экен. Анысына себепкер ата-энеси экен. Күкүк кой кайры десе атасы, Зейнеп сен кайры дечү апасы. Күкүк суу алып кел десе апасы, Зейнеп сен баргын дечү атасы. Абышка кемпир биринин сөзүн бир укпай, бирине бири каршы чыгып жүрүп, эркелерди ого бетер эсиртип алышыптыр. Күндөр күнгө алмашып, айлар айга жалгашып, жылдар жылга тогошуп, арадан далай жыл өтөт. Баягы кемпир абышка кайрат күйдөн тайышыптыр. Оокат кылар киши жок, төрдө отуруп калышат. Койлору кетет коңгулга, жылкысы кетет жылгага. Кайрысаңар болбойбу? Кайрамал кетти талалап. Караган баккан болбосо, бөрү кушка таланат, деп ата-эне кайрылса, капарына алышпай, каяша айтат кыздары. Малда жок биздин ишибиз, биз эми чоң кишибиз, дешет. Ал түгүл үй оокат кылганга бирин бири жумшай башташат. Тезек терип кел Күкүк, дейт Зейнеп. Сен өзүң бар, дейт Күкүгө. Суу ап кел Зейнеп, дейт Күкүк. Суусасаң өзүң бар. Күл чыгар Күкүк, дейт Зейнеп. Күн кор белем, дейт Күкүк. Эссиз өскөн 2 кыз ырыктары кетип ырбаптыр. Карыган ата-энеге ырайым кылбаптыр. Айласы кетип мүңкүрөп, абышка кемпир түңүлөт. Эрезеден ашканча эс акылга келбеген, силерден эми эмне жакшылык көрөйүн, деп каргаса энеси. Тескери берип атасын каргаган экен атасы. Бириңди бириң чакырып, куш болуп сайрап калгыла. Баладан убай түк көрбөй, балапан баспай калгыла. Каргышка калган 2 кыз болгон дешет көк куш. Ошондон бери куш болуп, куш болгондо мыш болуп, уя салып мартпай, балапан басып жаратпай. Көрүнгөн даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Балапанын багышпайт, балдары дагы чыныгы ата-энесин таанышпайт. Күкүк менен Зейнеп дагы баягысын коюшпайт. Бири-бирин жумшашып дале болсо тынышпайт. Зейнеп жүрөт Күкүк деп, бадалды тоонун бетинде, Күкүк жүрөт Зейнеп деп, дүйнөнүн бир четинде. Окуган чыгармалар боюнча бышыктап алалы.
Күкүк менен Зейнеп кандай кыздар болушуптур? Оюңарды кантип далилдейсиңер? Ооба. Эрке өсүп, биринин сөзүн бир укпай, жалкоо тил албаган, эси жок кыздар болгон экен. Туура балдар. Алардын акылсыз, жалкоо, тил албас болуп калышына ата-энесинин күнөөсү барбы? Эмне үчүн? Ооба, бар. Атасы менен энеси кыздарына туура багыт бере албай, биринин сөзүнө бири каршы чыгып, эркелерди ого бетер жалкоо кылып алышкан. Эмне үчүн Күкүк Зейнеп куштары өз жумурткаларын баспай, балапандарын бакпай, башка бирөөлөрдүн даяр уясына таштап кетишет экен? Ооба, ата-энесинин каргышына калып, куш болуп сайрап, уя салып балапан баспай, даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Ата-энени капа кылбаш үчүн кандай кыздардан жана уулдардан болуу керек деп ойлойсуңар? Ата-энесин капа кылбаган, акылдуу, эмгекчил, ата-эненин эмгегин баалаган уул кыздардан болуш керек деп ойлогонуңар эң туура. Күкүк Зейнепке кандай сапаттар мүнөздүү деп ойлойсуңар? Класстер түзүп көрөлүчү балдар. Туура, акылсыз, мээримсиз, эси жок, кайрымы жок, тарбиясы жок, жалкоо. Ооба, же жок деп жооп берип, өз оюбузду дагы ырастап көрөлү. Күкүк Зейнептин ата-энеси бай болушкан. Күкүк Зейнеп эрке болуп өстү. Кыздары ата-эненин айтканын угушчу. Ата-энеси тарбиялаган кыздар акылдуу болушкан. Кыздары өтө сылык эле. Күкүк Зейнеп куш болуп учуп кетти. Эң туура балдар, мен дагы силерди ушундай белгилейт го деп ойлогом. Анда эмесе биз үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Чыгарманы окуп, темага ылайыктуу макал таап, макалды чечмелеп жазып келгиле. Анда эмесе көрүшкөнчө балдар, саламатта болгула.